Quebec, Kyrgyz, Aurobah. I'm here. Негизи менин ошо максатым, эң чоң максатым мушкер эмес, дүйнө жүзүнө мыкты мушкер болуп, Кыргыздын желегин ушу UFC'ге желбиретем деген өзүмдүн ниетим бар эле. Алхамдулилля, Алла Таала насип кылды. Алла Тааланын жардамы менен UFC'ге чыктык десек таңылышпайбыз. Буюрса, бул бойго 3 этап менен даярдандык. Биринчи машыгуу этап Америкада болду, 1 ай. Андан кийин Дагестанда 40 күн машыгып келдим. Üçüncü etap şu özümüzün Bişkek şahrımızda 1 ay толук машыгуу oldu. Мыктыбектин дисциплинасы өтө жогору. Если Мыктыбектей бардык спортчуларыбыз дисциплинасы болсо, анда бардыгы чемпион болот. UFC ушулерден башталат. Места чемпионов да. Каражатыбыз жок десем эмне болот? Каражатыбыз жоктугуна байланыштуу биз ушул Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан легендарный мост деп коебуз бул жерде. Мосттун алдында ушул жерде эмгектенип баштаганбыз. Погода начар болуп калган күндөрү могу 3 машина турбайбы? Ошол местеде кыймылдачубуз. Бой истени болчу. 3 раунд бой истени кылып анан парада иштетчүмүн. 5 раунд парада иштеп, парадан кийин анан бир 3 раундтан лапада иштетип, индивидуальный чоюлуп, керилип, анан ушул жерден эртең менен тренировкабыз бүтчү. Биздин мынау алдыбызга койгон максат Кыргыздын желегин көтөрүп, ошо кыргыз спортун дүйнөгө алып чыгыш болгон. Аллага шүгүр, баары Алладан, Аллага ошол биздин тилегибиз, максаттарыбыз жеткен экен. Условия жок эле, менде шарт жок эле дебестен эмгек кыла бериш керек да. Бир нерсенин артынан түштүңбү, ошонун артынан кууп, талыкпай эмгек кылыш керек. Бул спортто эмгек кылбасаң эч кандай ийгиликке жетпейсиң да. Спорт ак мээнет, ар дайым айтып келем. Мээнет кылып, спорттун артынан кууп, талыкпай эмгек кылган бала, тер төккөн бала гана ийгилик жаратат да. 2016-жылы спортко экөөбүздүн айылдан жаңы келип, чогуу баштаганбыз. Кыргыздын мыкты кыраган жигиттеринин бирөөсү деп эсептейм. Дүйнөгө тааныткан кичпейил, эң эле артыкчылыгы Мыктыбектин ошо кичпейилдиги, жөнөкөйлүгү. Менин оюмча Аллах Таала ошон үчүн Мыктыбекке берди. Ошончо адамдын ичиненчи ал өзүнүн кичпейилдиги менен, адамгерчилиги менен, сабырдуулугу менен жеңишке жетти. Айылдын бардык жумушун кылып чоңойгон. Мыктыбек бул багындай такоо бала да. Өз убагында тренировкага келет, өзүн простой алып жүрөт. Ошондон го эми ийгилик жетишкен. Жакшы. Намазын окуйт, чоңду сыйлап, кичинени сыйлап, жакшы жүрөт. Ошондон болот. Адамдык сапаты жакшы аябай. Жөнөкөй, кичпейил, мен күчтүүмүн, баатырмын, мен чыдамкаймын дебейт. Но тренировкада көрсөтөт. Morning training, finish, relax, eat, no risk, no story there. Yes, no internet, relax. 2016-жылы Ош шаарына, Ош мамлекеттик юридикалык институтуна окууга тапшырып келип, 1 сентябрь күнү окууга барып, уже 2 сентябрь күнү машыгууну баштагам. Себеби менде айылдан эле спортко кызыгчумун аябай. Эки менден чоң агаларым бар.
Ошо агаларым дагы мен айылда окуп жүргөндө булар Москва шаарында эмгектенип, ошол жакта турнирлерге чыгып жүрүшкөн. Менимче аганы көрүп университетте ушу агаларымдын арты менен менде спортто өз кызыгуу бар эле, андан бетер кызыгуу күчөдү. Мен үй бүлөдө чоңмун. Менден кийин Кутубек иним бар, анан Мыктыбек. Окубай калдым. Андан кийин эле Журанска жергесине кеттим. 2007 кышында кеттим, февралда. Ошол жака барып эмгектенип, мигрант болуп иштеп калдык. Айылдагы агаларым деле билишет. Мен мындай аябай мээнеткеч элем да. Мээнет кылганды жакшы көрчү элем. Жалкоолукту жаман көрчү элем. Мен ата энем деле ошондой мээнеткеч, карапайым үй бүлөдөнбүз. Москвага сборго барат болчу да. Мен колмачы. Ошондо тоже бир 2 ай дворник болуп иштедим. Москвада агаларым айтты, мен үйдө отурсам, наоборот кыйналып кетет экен. Лучше жумушту да кылам, тренировканы да кылам деп, анан дворник болуп иштегем, 4 ай иштегем. Жумуш кылганча эле эртең менен кечинде машыгуу калбайт болчу. Ошонун арасында жумуш да кылып, тойго деле урушуп. Анын арасында да Америкада кызык күндөр көп болгонун баягы кээ биркиле унутуп кетет. Ачка калып, ток калып жүргөн күндөрчү. Азыр шүгүр. Доставка кылып болчумун. Кээ бир суббота, воскресенье күндөрү стройкага чыгып иштеп, алдыкта башка эч ким жок, өзүң урсаң өзүң багышың керек. Ошентип тренировка кылып. Мен эң сүйүнгөн жеңишим ошо UFC'ге дебют болгондогу жеңишим. Аябай ошол жеңиштин фокунда эмоция дейт. Ошол эмоцияларды дагы эле аны бир баягы ошол адам ким ошондой мындай катуу сүйүнгөн болсо ошол өзү жакшы түшүнүп өзү билет да себеби анын эмоциясы, анын сүйүнүчү вообще башка да. Сөз менен айтып деле жеткириш кыйын. Дебют болуп UFC'нин официальный UFC'нин боеци болдуң деп ошо айтканда көздөн баягы сүйүнүчтүн көз жаш дейт, ошондой көз жаш келет да. Да, мечта болчу да UFC'нин октагонуна чыгып, жанагы ринг анонстер бар го, буйство афера. Ошонун сен атыңа, фамилияңы айтып чакырганы ошо мечта болчу да, алхамдулилlah. Ушу бир эле максатыбыз эми ошол чемпион кылыш да. Мыктыбекти UFC'де. Ошол кыргыз жергесине, кыргыз өлкөбүзгө, Кыргызстаныбызга ошол UFC'ни курмап келиш да бир эле максат бизде. Бул спортто эми негизи спортсмен болуш оңой эле. Бирок онун ичинде көп нерсе талап кылат да. Бир гана Алла Таала билет, ошону до конца чыдаш керек да. Сен чыдасаң ошол нерсени до конца алып кете аласың да. Мыктыбек ошол кичине кезинен атка жакын болуп чоңойгон экен. Атты аябай сүйөт. Улакка барба десем болбой, бир барып көрүп келейин деп. Улакты калтырбайт. Атты сүйөт. Ошол Мыктыбектин кийинки спорту ушул улак да, көкбөрү. Травмасы жок, жакшы ойноп кетти дейби сиз. Бул ушул өзүмдүн атым, постоянно улундан баштап өзүдө чоңойгон Факиричка Хантору деген. Биттешке бир күн калды. Буйруса эртең вес, бүрүсү күнү бой болот. I think the biggest thing is his discipline. He's very
regimen, and champions have a certain mentality, and he's definitely got that. He doesn't get distracted, and he works really, really hard, and he really believes in himself. У него очень хорошая дисциплина, он всегда тренируется, он очень хорошо думает как чемпион. И у всех бойцов есть такой менталитет, его менталитет — это настрой чемпиона. Alhamdulillah, я готов, иншаллах. Kırgızstan желегин көтөрүп ишенебиз Оролбайга. Алга. Алга Кыргызстан. Буюрса бар ойдогудай болсун. Максатты дагы туура коюш керек, ошонун арты менен аябай катты аракет кылыш керек. Суу болуп, ар бир нерсе түйүшүү болуп, ачка каласың, топ каласың, чыдап. Quebec Kyrgyz Orolbay. UFC debut win at 170 pounds. At 170 pounds, and he is in good form. This is a very interesting matchup in the welterweight division. Let's put our two fighters side by side. To this one, Mictebek Orolbay, representing Sacramento, Kyrgyzstan. Алдыга максат кылыш керек. Максат кылып турган анын себебин да кылыш керек. Alhamdulillah.